мен эңсеп көксөп жете албай жүргөн жерлерге келдим. Бул азыр мына Кичи Памир. Кичи Памир Кытайдагы Кызыл Суу оданындагы Алай, Пакистан, Афганистан, Кытай чек аралаш жери. Мына бул болсо, мына Зор Памир. Ушундан нары карай Тажикстанга, Пакистанга, Афганистанга ушул жол менен кетет экен. Азыркы учурда Кытай ушундай сонун жакшы жолдорду жасап койгон экен. Мына могу чоң жолдордо ошол унаалар кетип атат. Биздин бул жактагы памирлик кыргыздар мына азыркы учурда мына ушундай сонун топоздун апапакай топоздорду сактап калып, жана бияка келген кытайларга жакшы туристтик бир саякаттарды сунуш кылып турушат экен. Шанхайдагы маданият, туризм жана заманбап үлгүдөгү туризм чакыруусунда жана ошондой эле кайра 27-синде биз Үрүмчүдөгү да көргөзмө, 2 көргөзмөдөн чакыруу келди. 8 киши топто болдук. Ошол анткени мен ал жака каржы маселесин өзүбүз көтөрүш керек болдук, бирок алар жатакана тамак ашыбызды беришти да. Анан эми Шанхайга барган учурубузда Шанхайдын 3 күндө кыдырып бүтө алган жокмун. Ушунчалык туризм багытында, ушул технология өнүгүү багытында чоң көргөзмө болот экен. Аябай чоң көргөзмө. Биздики программабыз 2 сааттык болчу. 2 сааттын ичинде биз ошол сактап калган кийимдер жөнүндө, ошо жана көрдүңүз го, элечектерди кийип көргөзүп, анан колубузга да буюм тайым алып бардык. Анан ал жакта алар жана өзлөрүнүн илгерки жибек жип менен сайылган сайма сай отурган стендтерде ошол жерлерди эме кылдык. Карым катнашуу бизде да бул бар, бул да бар. Азыркы учурда жок болуп бараткан жибек жиптердин көйгөйү, аларды боёгондо дагы табигый боекторго боёо деген маселелерди бизде биздин кол өнөрчүлүктө негизи чеберчиликте эме жок деп коет да, деген тил маселе жок. Анткени сенин колуң иштеп аткандан сен буну бияга мынтип турбай деп анан колубуз менен иштешип жана көбүрөөк түшүнө алыштык да. Көкүрөгүбүздөгү, көөдөнүбүздөгү чеберчиликти көбүрөөк түшүнө алдык деп айта алам да. Эң мындай өнүгүп калганы бул роботка программа киргизет экен, анан робот жасап баштаган учурлары көбүрөөк кездешти да. Мисалы ал роботтун өзүнүн флешкасы бар экен. Ошол флешкага мисалы бул ишти аткар деген программаны киргизсе, ал ошондой кылып аткарат экен. Анан бир учурда ошо ийнеге жипти саптап атканын көргөзүп атат да. Демек биз сайма саят деген программаны киргизиш керек депчи. Мен болбойт, бул мындай болбойт койгула депчи. Анткени мен бир ишти жасаганда дайыма көөдөнүң көкүрөгүң менен кимге жасап атасың, кызыңабы, баламыңабы, ошол жакшы тилекти тилеп, ушул балам мисалы кызым көйнөктү кие турган болсо өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун, өнсүн, өссүн деген адамдык мореки көкүрөгүңдөгү чыкканды жок кыла албайм деп мен аны кабыл ала албай көбүрөөк эме болдук да. Анан мындай кээде бир мындай нукуралуулуктан тайбай эле коелучу деп айткым келет, бирок алардын технологиясынын өнүп өсүп атканы эртеңки күнү адамзаттын акылы кандай учурга барып жетет деген бир өзүмдө да капа болгондой болуп, кандайдыр бир да ушундай бир сезимдер калды. Бирок кайра ойлодум, алар эмнеге чакырды мени депчи. Алар эмнеге чакырды деп, анан баягы элечекти ороп, анан ошонун жүрүшүн, ошол элечекти кандай кылып колдонгонбуз, эмне кылганбыз дегенде, анан бардыгы эле технология менен боло берип, биз өзгөчө нукуралуулукту алып баргандыгыбыз үчүн дагы өзгөчө болуп, анан алардын телевиденияларына ошо интервьюларды берип, чынында Шанхайдагы өнүгүү мени аябай мындай кичине силкигендей болгондой болду да. Ошол эле биз жана Шанхайдын чоң көчөлөрүндө кийинип жүргөн кездерде адамдар мындай таң калып карап, суктанып карап, анан биз менен келип сүрөткө түшүп, өзүнчө эле бир курчак жүргөндөй эле болуп элечи. Кыргызстанды көп эле жактан көп эле тааныштырганга аракет кылып аттык. Эми
Шанхайда туристтер көбүрөөк болот экен. Робот кыргыз бийин бийлегени бул деген ал жактагы ошо биздин Кытай кыргыз кызыбыз Риза. Ал кытайданча сүйлөп эле өзүнүн жанагы телефонунан эле мен кандай кыймыл аракет кылсам сен ошондой кыласың дегенди кытайча сүйлөп киргизди да. Эми ал жөн эле сүйлөп эле койду программа кылган жок. Анан жана биз WhatsApp'тан үн жазып кетиребиз го, ошол сыяктуу кылды. Анан ал ошо Риза кандай кыймылдаса кайра тигибиз да ошондой кыймылдап берип атпайбы тиги роботубуз дагы. Жашоомдо каляк киришинде бул ошо каля карашев апабыз эң жакшы чебер апа эле ошто өтүп кетти. Беш болгор ошол апабыз бизге Исакбек Монуевдун карындашы Сулуу апаны тааныштырган эле да. Ошол кездерде 92 жашта болчу, 2013-жылдары. Ошондо апа мындай биз каляк жөнүндө сураганда кодуңдап сүйүнүп, мындай чекеси жарылып көргөзүп бергенде мен ошо зор памирим, кичине памирим, ошо Кызыл Суудагы кыргыздардын табияты, жашоосу жөнүндө көбүрөөк айтып, ушундай тааныштырганда мен аябай таң калгам. Кызыл Сууга барып, элечек ороону максат кылып, мындай өзүмө көкүрөгүмө түйүп алдым эле да. Анан ошо Зор Памир, Кичи Памир кайда десе, же бул жакта эле анда алып барып келели. Ошо Булуң-көл деген көл бар, анда ошо Зор Памир, Кичи Памирге деп анан ал жака бардык. Ошо Бакир ата алып барды. Анан ошо Булуң-көл деген жана айылда болдук. Ал жакта Айкөл Манастын эстелиги бар экен. Ал жана такта отуруп турган эстелиги. Бул баягы Ваканский коридор деп көбүрөөк айтылат эмеспи? Тажикстан, Пакистан, Афганистан, анан Кытайдын чек аралары бириккен жерлер экен да. Эми жолдор укмуш. Чынында биз мындай бияка келген кытайларды кичине мындай башкача сөз кылабыз го, бирок жол салууда дүйнөдө чынында кытайлар биринчи экенин ынандым да. Анткени ошол жолдордо мындай кыйналбастан жүрүп келдик биз. Сулуу апанын каляк мага үйрөткөн ыкмасы менен калякты түйүп, элечекти ороп, ошондо мындай өзүмө ошол Сулуу апа сизден үйрөнгөнүмө же болбосо сиздин айткан ушул Зор Памир, Кичи Памириңизге келдим деп кичине мындай өзүм көкүрөгүмдө бир отчет бергендей болуп сезилди да. Анан анткени ошол тоолор, ошол элечекче энелерди көрүп жүргөн, ошол калякчан энелерди, ошол көчтөрдү көрүп жүргөн да депчи ошон үчүн ошол мындай тарыхта калтыргым келген болчу да. Анан каляк оролду, ошо Сууар кыргыздары, ошо Кашкардагы кыргыздар, Кызыл Суудагы кыргыздар манжа башка бийлик бирден эмес, жери башка жүрөк бир элден биз. Урпагыбыз Манастын буг эненин, эмес айдан бир тарапта бир келген биз. Урпагыбыз Манастын буг эненин, эмес айдан бир тарапта бир келген биз. Биз боорукер кыргызбыз сагынышка, биз ынакпыз жүрөктөр кагылышка. Биринчи ошо Булуң-көлдө мен аябай мындай чынында мындай шок болдум. Аябай. Анткени ошол жердеги балдардын мисалы жөн эле тоодо топоз багып эле жүрбөстөн ошол туризм менен айкалыштырып алганынчы. Керек болсо биз жанагы Шанхайда көргөзмөдө маданият, туризм баарын технологияны айкалыштырып турган жөнүндө биз лекция же болбосо көргөзмө кылып келген болсок, а бул жакта алар аны эч ак эле ишке ашырып койгон да. Анан мен айтып атам да, эмне үчүн биякта ак кара топоз жокпу десең, бар, анткени бул сүрөткө түшүү үчүн аябай популярдуу депчи. Ал топоздорго сүрөткө түшүш үчүн Кытайдын бардык аймактарынан келишет экен да. Атай туризмдик баягы унаалар баардыгы коюлган экен да. Анан
баары кыргыздар иштешет экен. Баардык жеринде кыргыздар иштешет. Мен эме топоздун жүнүн эмне кыласыңар деп сураганда арканы ишишет экен. Арканы ишип ошо аркан деле кайра сатылат экен. Жана ошол топоздун жүндөрүнөн шырдак жанагы тердиктерге кийиздер. Сөзсүз түрдө ээрдин ар кайсысын ачып көрсөң астында тердиктери бар да. Аксакал аталар жүрөт, анан жанында экиден челек турганда, аны мен карап, эме ал жака да барам деп ойлодум. Бирок биз унааны токтотуп атканда, ошол чатырлардын үстүндө биз жана тезектери деп айтабыз да. Ошо тезектери мындай куруп жайылгандай болуп жайылып турат да. Чатырда. Анан мен бирок от жагылып тамак жасалып аткан ашканаларда ошо тезектин жыты жыттанганда аябай суктангам да. Топоздук. Анан мен кайра бери түшкөндөн кийин анан ошо жана сууга алып кирип, анан берки топоздорду сүрүп, балдар жетелеп эме кылып жүрбөйбү, сүрөткө түшүрүп жүрөт да кытайлардычы. Эми кишинин кезекке турганын сурабаңыз да. Андан чыгып анан мен аталардан сурадым да, буларды эмне кыласыз десем, ошол жанагы мейлейлерин, колгаптарды кийип алып, анан балдар иштеп бүткөндөн кийин ошол жердеги көлдөгү эмелерди топоздун жанагы тезектерин чогултуп, анан муну күйгүзөбүз дейт. Анан ошол күйгүзгөндөн кийин күлүнө күкүрт кошуп, анан малдарды ылаңдан сактайбыз дейт. Ылаң дегенде азыркы оор менен бизде азыр ооротпайбы, эме шарп болуп малдар. Булар мүмкүн аба аркылуу жугаттыр да, бирок ошол оорулардын баарын кайра ошол жана кыктын гүлүнөн дары жасашып ошо кылышат экен. Анан Кытайдын өзүнүн дарыларынан колдоносуңарбы десем, жок, биз бул ата бабабыздын эле илгерки дарыларын ушундай колго жасап, элдик медицинаны колдонуп, ыкмак менен колдонушат экен да. Мама Жунус, Эркин, Кыямидин, Анаркүл, Тайыр, Зиялидин. Алар бардык заманбап нерселерге жетишкен. Технологиясы жана ошо калпагында кичинекей бир айнекче кыстарылып туруптур. Анан мен калпактын башкача түрүн кылып койгонмун деп мындай карасам эле алар айтпайбы, ой бул эмне десе, эже келе отур деп эле тиги эмесине отургузуп, топозуна отургузуп эле анан ошону алып туруп анан өзүнүн айфонун бияк жагына коюпчу, бияка өзүң элесиң бияка бере турганда да жана сүрөттөрдүн түрлөрүнө сонун кылып тарткандарды да үйрөнүп алышыптыр да. Негизи Булуң көлдө ак түстүү, эми 1000ден ашат дейт топоздун туягы, бирок ак түстүүлөрүбүз бир 500дөн ашык дейт. Анан мен баасы канча десем, эме эже биз Кытайдын машинеси бир 5 унага келе турат, бир топозубуз дейт да. Ошондо жаңы чыккан бир 5 уна биздин бир топозубуздун баасы деп чечип коюшту да. Андан кийин ошол Булуң көлдөн кийин түшүп Актоодагы чеберлердин жана Актоодогу музейге бардык. Музейде көбүн эсе мындай мурунку колго сайылган саймаларды жолуктура алдым. Бирок азыркы учур менен айтканда, азыркы өң менен айтканда булар машинага көбүрөөк саймаларды сайдыртып калып, бирок ар бир үйгө киргенде ошол колдо сайылган төшөктөрү, шырдактары, ала киздери, таарлары мына эң сонун. Жана биздин ошо аталар изинин бул 3-чү проектиси эбегейси ушул күндө этникалык кыргыз дүйнө деп, сиз өзүңүз да жакшы билесиз. Ушул 1-жылы жана Вандагы Түркиядеги апаларды алдырганбыз. 2-жылы ошо Кашкардан жана иле кыргыздарынан алдырып көлдөгү музейлерде көргөзмө өткөрө алганбыз. Быйылкы жылыбызды ошо Кытайда өткөрө алдык. Анткени мен ал жердеги апалар менен, чеберчилер менен, Актооданындагы чеберчилер менен жолугуп, азыр дүрүйө жолукту, өзүм чийип бердим илгеркидеги көчөттөрүн. Анткени дүрүйөнү дагы биз өтө мындай бурмалап ийдик да. Ошол илгерки эмеси көчөттөрү сакталып калышы үчүн жана саймаларын ошо Түркияден алып келген жибек жиптеримди берип, аларга дагы ошо тапшырма берип, акчаларын төлөп берип келип келдик. Анан
жайга чейин бүтүп калса дагы бир жакшы көргөзмө өткөрөбүз деген оюбуз да бар. Музей тармагында же болбосо ошол сиз айткандай ошол этнографиялык буюмдарды сактаган тармагында Кызыл Суудагы Артыштагы этнографиялык музей. Ал жакта көбүнчө ошо манасчылык, ошо Жусуп Мамайдын манас айтуусу, манас өнөрү жана ар бир буюмдардын ошо жактагы кыргыздардын буюмдарынын жакшынакай болуп ошо музейинде көркөм бир көчөттү, көркөм бир өнөрдү тартуулап турганы аябай сүйүндүрдү да. Эми ал кыргыздардын маданияты ошол жерде жашап аткан Синьцзян кыргыздары деп музейдин бурчу эң эле бурчу эмес, толтура музейдин ичи өңчөйүлөрү ошол жердеги ар бир мындай тоосун келиштирип жасап койгон, ал жерде бүркүт улап атканы баардык нерсесин мындай бир дүйнөдөгү эң мыкты музейлердин катарын толуктайлат экен да ал музей. Толуп сүйүнгөнүм эң эле ошол Улуу Чатка кире бериштеги Борбордук жолдун жээгинде кадимкидей ошол эмелер Кырк Чорос менен Манас бабабыздын эстелиги турат. Аксакал аталар эме калпактарын кийип алып ошол парктын астында, ошол эстеликтин астында неберелерин ойнотот экен. Неберелерин ойнотуп, анан биздин келерибизди билген жок да, бирок анан биз баягы алып келген таптуу-кечектерибизден, белек-бекчегибизден берип, ошол Кадырбек атабыздын бул эменин Кашал кыргызынын калпагы деп анан калпак белекке берди. Аябай сүйүндүм мен, анткени сатып эле кетейин деп канча турат деп ошентсем жок, андай аталар изинин музей үчүн андай калпакты берди да. Анан аябай сүйүндүм анда дагы ошол алардын калпак жасоодогу ыкмасы. Анан ошол эми мен ал кишиге сөз берип койгом интернетке чыгарбайм деп, бирок ал киши ушунчалык баягы көкүрөгүнөн мындай ызасын айтты да, мындай ала тоолук кыргыздар калпакты эмне кылып атасыңар депчи, моягына Кыргызстан деп да жазып атасыңар, буягына куш бүркүттү дагы ит башыңардан бери салып атасыңар, ай жана ит куйрук деген калпакка түшпөйт, ой жок дегенде токтоткулачы ошонуңарды, жок дегенде колуңардан келбейби, бузбагылачы депчи. Анткени чынында Какшал кыргыздарынын ошо Жусуп Мамай атабыздын биз акыркы мындай эмелеринде сүрөттөрдө көргөн, алар жылдап тарыхта жылдап бурмалабай, бузбай ушул күнгө чейин сактап келсе, биз ошолорду бузууга дуушар кылдык. Эмнени гана чынында ыйлагыдай кылып турбуз да. Ал жакта дагы, Кытайда дагы ошол Илей кыргыздар менен Какшал кыргыздарынын, Актоо кыргыздарынын, Кызыл Суу кыргыздарынын өзүнүн кичине өзгөчөлүктөрү бар экен да. Мисалы ошол Текестеги кыргыздарда, Көктеректеги кыргыздардагы Шырдак Алагиздин эми көчөттөрү, жанакы оюлгандагы ою өзгөчөлүктөрү мени илгерки бала кезимде энем менен, тайнем менен отуруп шырдак шырганым эсиме түштү дейсиз да. Анткени биз азыр синтетикалык чиптерди колдонуп атабыз, туурабы? Ал бир күнгө туруп калса быркырап түшүп калат дегенди дагы мааниге албай жатканыбыз өкүнүчтүү да. Биз көп нерсени бурмалап атат экенбиз. Ошол Кытай кыргыздардын үнү жасай албайсың, жок дегенде жокко дуушар кылба же тарыхка кол салбачы деп айтышты да. Ошону коюп койчу жөнүнө, бирок кол салба. Оюларым дагы тунуктугун карабайсың. Мен сатып келдим, жабышып атып сатты. Аларда мындай садат деген жок экен да, белек бериш керек экен. Жабышып атып сатып алдым.